Башкы план деген эмне? Генералдык план экиге бөлүнөт. Биринчиси шаарды өстүрүүнүн илимге негизделген келечек планы, шаар куруунун башкы документи. Генералдык пландын негизинде шаар пландоонун конкреттүү долбоорлору түзүлөт, анын негизинде шаар курулат. Экинчиси өнөр жай ишканаларынын генералдык планы, өнөр жай ишканаларын долбоорлоонун маанилүү тармактарынын бири. Мында аймакты абад кылуу, имараттарды, транспорт коммуникацияларын, өнөр жай ишканаларын жана башка жайгаштырууну пландоо маселелери каралат. Башкы пландан кийинки этаптар ПДП же болбосо деталдуу пландоо долбоору. Бул долбоордон кийин ПЗП, кыргызчасы курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин долбоору болуп саналат. Булар иштелип чыккандан кийин гана шаардын башкы планы кабыл алынат. Учурда Ош шаарында башкы пландын 2 жана 3 этаптарын бүткөрүү иштери жүрүүдө. Ал эми Ош шаарынын башкы планы эгемендик алганга чейин 1979 жылы кабыл алынган. Андан соң 25 жылдан кийин 2016 жылы кайра иштелип чыккан. Анда 16.000 гектар аянтты 2025 жылга чейин 20.000 гектарга чоңойтуу каралган. Башкы план жөнүндө түшүнүк алдыңызбы? Кийинки материалыбызда учурда Ош шаарынын башкы планы кандай иштелүүдө, канчасы аткарылды, кандай болуп өзгөрүлөт деген суроолорго жооп алып беребиз.